Бүгүнкү кесипке жол көрсөтүүсүндө Бишкек шаарынын номер 20 кесиптик лицейдин дары чөптөрдү жыйноочу адиси мындайча айтканда фитотехнолог жөнүндө маалымат бермекчибиз. Мы ученицы группы ФТ, и многие спрашивают, фитотехнолог, да? А что это означает? И мы им объясняем, что фитотехнолог, мы сборщики лекарственных растений. Кыргызстандын 95% тоолор курчап турат. Ал эми тоолордо өскөн ар бир өсүмдүк дарылык касиетине ээ. Мына ошондой чөптөрдү жыйнап, анын химиялык курамын жана ошондой эле дарылык касиетин изилдеп жаткан номер 20 кесиптик лицейдин студенттери жана мугалими көрсөтүүнүн алкагында чөптөр тууралуу көптөгөн пайдалуу кеңештерин берип кетишти. Биринчи келгиле азыр биз тундурмадан баштайлык. Тундурманы жасаш үчүн атайын термоска демдеп туруп жасайбыз. Анткени бул дарылык касиети термоска жасап чылабасак бизге дарылык касиети жакшы даамы чыкпай калат. Муну жасаш үчүн 200 грамм ит мурунду алабыз дагы муздак сууга жуйбуз, анан термоска салабыз. Термоска салгандан кийин кайнап жаткан ысык сууну алып келип куябыз дагы 1 суткага коюп коебуз. Эртеси биздин тундурмабыз абдан даамдуу жана касиеттүү болуп даярдалат. Дагы айта кетсек, биз дагы тундурманы дагы бир атайын мындай биздин лицейде водяная баня деп айтылат. Бул болсо тамырларды ысык суу менен куюп, сыртынан демдеп кайнатып 30 мүнөттөн кийин чыгарып коебуз. Чыгаргандан кийин бул тундурманы күнүнө 3 маал эртең менен түштө кечинде ичип турабыз. Дагы айта кетсек, биз мындай чайларды жасайбыз. Бул чайлардын баары өзүбүздүн колубуз менен жасалган, жалаң өзүбүздүн окуучуларыбыз жасашкан. Чайды жасаардын алдында дагы атайын өзүнүн идиштерине салып алып, растениялардын баарын жанчып жибер. Анан кошулмасын өзүбүз биз азыр көз өлчөм менен жасап жатабыз. Мисалы айта кетсек, биякта ит мурун, анан бөйрө тоодо өсө турган бөйрө карагатты алдык. Өкөнтөн бирдей көлөмдө жанчып, анан атайын өзүнүн салына турган баштыкчалары бар. Ушул баштыкчаларына алып ичкенге дайындайбыз. Абдан касиеттүү кылып, бизге пайдалуу кылып жанчып жасайбыз. Номер 20 кесиптик лицейинин аталган адистиги 1994 академик Арстанбек Алтымышевдин демилгеси менен ачылган. Анын башкы максаты дары чөптөрдү чогултуу, аны туура пайдаланып дүйнө жүзүнө таратуу болуп саналган. Бүгүнкү күндө окуу жай бир жылда бул адистиги боюнча 30 окуучуну кабыл алып турат. Бул кесип Кыргызстан мамлекети үчүн керектүү кесип, кыздар үчүн дагы, үй бүлө үчүн дагы, ден соолук үчүн дагы абдан керектүү кесип. Бул кесипти биз баардык тараптан жыл сайынында академик наук менен башка институттар менен чогуу иштешебиз. Аяктан келип мугалимдерге сабак өтөт, семинар өтөт. Булардын айлыгы да жакшы. Бизде мисалы үчүн жумушу жок калган жок. Окунуп бүткөндөн кийин кыздарыбыз гүл өстүрүүчүлөр деле, бул жанагы гүл чогултуулар, дары чөптөр чогултуулар деле, булар деле өздөрүнүн жеке менчик ачып алыш, ишкана ачып алышып иштегендер көп бизде. Анан биз эң негизги максатыбыз балдарга жакшы билим берүү, жакшы бир кесипти бала кийин ошол кесибин өзү пайдаланып, өзүнүн үй бүлөсүн өзүн багып кетсе да болду бизге. Мына биз анда биздин мамлекет максатка жеткен ошолда бала, кыз болобу, бала болобу, кийин көчөдө калбай, ошол кесипти пайдаланып, ошону менен өзүнүн жанын багып, өзүнүн үй бүлөсүн багып, өз жолун таап кетсе, биз ойлойт биз максатка жеттик деп. Буларбеков Кайрат дары чөптөрдү чогултуу кесибинин 2 курсунун студенти. Кайрат 2 жыл ичинде бир топ өсүмдүктөрдүн дарылык касиетин билип алган. Анын айтымында азыркы дары-дармектер көпчүлүгү химиялык жолдор менен алынганынан бир жерди айыктырса, адамдын башка мүчөсүнө таасир берет. Андыктан ооруларды алдын алуу үчүн ар кандай чөптөрдөн чай ичип туруу зарыл дейт. Бул жерде долоно менен ит мурундун тундурмасы турат ортодо.
Бул көбүнчө ошол давлениясы бар адамдарга абдан көп таасирин тийгизет да. Мисалы, давлениясы өйдө көтөрүлүп кетсе, муну ылдый чүргөнгө жакшы жардам берет да. А эгер тескерисинен түшүп кетсе, муну өйдө көтөргөнгө жардам берет да. Бул ошол давленияны бир калыпта кармаганга аябай көп таасирин тийгизет да. Жана бул жерде мята, жалбыз, ит мурун, барбарис болуп турат. Бул көбүнчө иммунитетти көп аябай көтөргөнгө жакшы болот да. Азыр мына жаз келип атат, организмдер аябай алсырап калды, жана жазында көптөгөн оорулар козголо баштайт. Жана ушул маалда ушундай тундурмаларды жасап ичкенде биздин иммунитетибиз да абдан күчтөнөт. Бул кесип болсо мага табиятта болсо ошол дары чөптөрдү таанууну үйрөнүп атам. Мисалы, кээ бир өсүмдүктөрдү колго өстүрө албайбыз да. Алар бир гана ошо табиятта гана өсөт да. Ошону табиятка чыгып, табиятка чыкканда, ошолорду издегенде, ошолордун көрүнүшү кандай, жалбырагы кандай, сабагы, мөмөсү кандай, ошолордун ар биринин жаттап, ар биринин тааныганды үйрөнүп атабыз. Азыр Кыргызстанда болжол менен 4,5 миңдей дары өсүмдүк бар. Ошол ар бир өсүмдүктүн өздөрүнүн жалбырагы өзүнчө бир формада болот. Бунун ичинен болсо болжол менен 420 өсүмдүк бул дары өсүмдүк болуп эсептелет. Булардын ичинен 70ке жакыны дагы изилдене элек да, аябай көп. Анткени кээ бир заттарды ошол химиялык химиялык жол менен ала албайбыз да. Мисалы, ошол жүрөккө таасир тийгизген гликозиттер, бул мисалы муну бир гана дары өсүмдүктөрдөн ала алабыз. Муну химиялык жол менен таптакыр ала албайт экенбиз да. Келечектеги кыялдарым мисалы көп эле. Аларда мисалы өз кесибимди жакшы билген адис болгум келет. Жана азыркы учурда айыкпас оорулар абдан көп болуп атат. Ошолорго каршы дары таппасам дагы, ошолорго дары тапканга өзүмдүн бир кичинекей болгон салымымды кошкум келет. Окуучулар 9-класстын базасында 3 жыл билим алат. 3 жыл ичинде фармакогнозия, фармакология, дарынын технологиялык формасы, латын тилин жана ошондой эле өсүмдүктү үй ичинде өстүрүү жана башка илимдерди үйрөнүшөт. Айнур Каркынбаева азыркы этапта алдыңкы окуучулардын бири. Окуу жайга тапшыргандан бери өсүмдүктөрдөн чай жасоо ыкмаларын жакшы өздөштүрүп, келечекте фитобар ачам деген ойдо. Допустим, я в будущем хочу открыть свой фитобар, да, где будут разные чаи именно. Допустим, если человек болеет какой-нибудь болезнью, он может прийти, допустим, да, и как бы сообщить о своей болезни, и чтобы ему приготовили какой-нибудь чай или отвар именно из разных растений. Допустим, это полезно. Вот то, что мы сейчас пьем, да, лекарства там, и пусть там написано, что это там сделано из лекарственных растений, но там все равно содержатся консервы, ну, то есть химия, которая вредна для нашего здоровья. А то, что мы вот делаем настойки, он вообще не содержит никаких химикатов, там, консервов, вот то, что полезно для нашего организма. Ал эми Болоткан кызы Айжанат быйыл дипломго ээ болот. 3 жыл ичинде окуучу фитотехнолог кесибин өздөштүрүп жатып, кайсы багытына кетерин билип калат дейт Айжанат. Как бы наша профессия можно использовать и в косметологических целях. Из наших вот трав, которые даже у нас есть, которые в Кыргызстане, можно использовать в косметологических целях. Можно делать из некоторых трав шампуни, также там для волос, для лица, для рук, вот для всего, что как бы нужно, понадобится, для тела даже можно делать. Вот. У нас есть масла, которые нам как бы полезны для ногтей можно делать, как бы для рук можно, и для лица также используются. Делаем некоторые спреи, это для волос. Делаем даже пилинги для рук, для лица тоже. Я хочу развиваться в этой сфере, потому что как бы я это выбрала, это мой выбор.
Я бы хотела вот поступить на косметолога, на врача-косметолога и использовать все то, что я сейчас обучила в дальнейшем. Окуучулардын пикиринде дары чөптөрдүн ичинен эң эле пайдалуу бул ит мурун болуп саналат. Андыктан ит мурун бүт ооруларга даба экен. Күн сайын чөптөрдүн кайсетин үйрөнүп жаткан Нурайга чөптөрдү чогултуп келип, андан тундурма жасаган процессин көп жактырат. Бул кесипке кызыккандыгымдын себеби азыркы кезде ушу көптөгөн адамдар дары дармектин ордуна ушу дары чөптөр менен дарыланып калышты да. Ошонун себебинен мен бул кесипке кызыгып калдым да. Мисалга ала турган болсок, бул шалфейден дары жасай турган болсок, буну настой түрүндө жасайбыз. Бул мындан бир кашык алып, анан ага бир стакан сууга бир кашык шалфейди салып, аны настойка кылып, аны ичебиз. Мага ушул дары чөптөр менен дары жасаган жагат да. Номер 20 кесиптик лицейдин студенттери өндүрүштүк практика убагында тоо койнуна чыгып дары чөптөрдү чогултуп турушат. Чогулткандан кийин туура кургатуу процессин үйрөнүшөт. Фитотехнолог болом деген бүгүнкү студенттер келечекте ар тармактуу адис болуп чыгышат. Бири косметолог болсо, бири дарыгер болот. Кантсе дагы окуучулардын келечеги кең.